Keçeden beri şu panikada, keçeden beri. Kim panika kıldı? El kıvattı. Yok, karşı kim kıldı hocam? Anı satışçılar kılıdaktı, satışçılar. Кече күндөн баштап эч бир негизи жок заматта бир кабундун баасы 400-500 сомго кымбаттады. Капкаптан аталган азыкты сатып алган кардарлардын саны да өстү. Бүгүн базар баасын көзөмөлгө алуу максатында жергиликтүү бийликтен тарта тийиштүү кызматтардын өкүлдөрүнүн катышуусунда рейд башталды. Чакыргыла, баскыла, бузгыла мына мен жооп берем. Мен жоопкерчиликти өзүм мойнума алам. Баарын ачабыз. Бул алып сатарлардын искусственный бүгүнкү күндө бааны көтөрүп 50 миллион ушулар салып атат. Бүгүнкү күндө эч кандай мындай бир көйгөйлүү маселе жок. Кудайга шүгүр, элдин пейилибизди оңдошубуз керек. Un жетиштүү, баары жетиштүү. Болгон алып сатарлар 50 миллионго салып, граница жабылыптыр, тигинде мындай. Эч кандай граница жабылган жок. Жалал-Абад шаарында un саткан 2 ири түйүн бар. Анын бири Адилет базарынан орун алган. Текшерүүчүлөр келген учурда өз билемдик менен бир күн мурда товар баасын көтөрүп алган сатуучулар контейнерлерин жаап үлгүрүшкөн. Бирок алардын мындай кадамы албетте ары каттап суу кечпеди. Бул жолу Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев чечкүндүү кадамдарга барганы натыйжалуу жыйынтыктардан кабар бергендей болду. Кыжалат болбоңуздар, эч кандай маселе жок. Керектүүсүн гана алыңыздар, болду маселе ошо. Азыр бир капсан баанда 5 кап, 10 кап келет. Силер ойлобойбу, бүгүнкү күндө учпай жабылып сону сатсак болор экен деп. Жүргүнчү элди бүт дүрбөлөгө салып паника калтырып атасың. Мына биз өзүбүз баарыбыз текшерип жүрөбүз. Күндө көзөмөл болот. Азыр ошол хозяиндин ким, өзүңбү, башка бирөбү айтып коеюн, оң кулак, сол кулак менен угуп алың. Азыр силер ошол 5 сом, 10 сом деп элден пайда көрүп унутасыңар. Эртең жооп бересиңер. Керек болсо кылмыш ишин козготомун айтып коеюн. Мындай абал бир эле Жалал-Абад шаарында эмес, областтын башка район шаарларында да катталып жаткандыгы социалдык тармактарда кенен тарады. Мына ошондуктан да учурда ушул тариздеги текшерүүлөр, көзөмөлдөр башка аймактарда да жүргүзүлүүдө. Кала башчысы бир эле ундун баасына эмес, нан азыктарына да текшерүүлөрдү, аны менен катар түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп чыкты. Анда мэр ар кандай жалган маалыматтарга ишенип, дүрбөлөңгө түшүүнүн кажети жок экендигин ар бир сөзүндө баса белгилеп чыкты. Ачык сүйлөшүп алалы. Эгерде эртең күндө нандын баасы көтөрүлүптүр деген сөзү башкала турган болсо, анда капа болбойсуздар. Анда ким баанын нандын баасын арзан саткан адамдар бул жерде соода кылат, анда сиздерди бул жерден биз коштошобуз сиздер менен. Мына ачык айкын азыр айтып койгон жакшы болот. Эртең күндө биз билбеппиз, биз укпай калыппыз деген болбосун. Ошон үчүн эч кандай паника жок. Бүгүнкү күндө унда дефицит жок. Азыр ошончо un келип атат. Казакстан менен граница жабылыптыр деген бул ушак сөз, андай жок. Мына бүгүнкү күндө соода сатып кадимкидей эле болуп атат. Un ошончо чыгып атат. Мына азыр 100 тонна un дагы келип атат жолдо. Ошондуктан эртең күндө искусственный нанды баасын көтөрүп, элди кыйнап, андай болбош керек. Кудайдан коркойлук, ыйманыбыз менен соода сатып кылайлык. 1-2 күндөн бери унга болгон баанын асман чапчып кетишине тийиштүү кызматтар Тагыраагы монополияга каршы агенттиги тарабынан ыкчам аракеттер көрүлүшү керек болчу. Анткени менен аларда болгону бүгүнкү рейдте гана бул багытта өз ойлорун билдиришти. Кече деген айып пул салабыз дебеди өкмөттөн, Өмүрбекова деле айтпады. Негизичи айып пул салынат ашыкча көтөрүлгөндөргө деп. Азыр мына бүгүнкү күндө мына өкмөттүн токтому чыгып атат. Ошо мамлекеттик регулирование жүргүзүүгөчү. Ошонун негизинде биз азыр айып пул салып баштайбыз. Кече мурда күнү кайда жүрдүңөр анан? Кызым, улум. Кече мурда күнү кайда жүрдүңөр ошондо элдер патрон un алып атканда? Кайда жүрдүңөр ошол бота? Кече башталды да. Анын баары мурда күнү жок болчу. Мурдан башталды. 1-2 күндөн бери өз билемдик менен ундун баасын көтөрүп алган ар бир сатуучу мыйзам алдында жооп берип, айып пул төлөйт. Муну кечээ вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова да баса белгилеген болчу. Улкан Кожоева, Байман Тургуналиев, Жалал-Абад шаары. Кудайга шүгүр, өз баягы күнүмдүк турмушубузду